Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Турсунбек Акун: биз Садыр Жапаровдун ант берүү аземиндеги сүйлөгөн сөзүн ишке ашырып жатабыз. Турсунбек агай, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган тегерек үстөлдө кайсы маселелер козголду, кимдер келди, эмне тууралуу сөз болду? 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө көз карандысыздыгына туура 30 жыл болот. Бирок пандемияга байланыштуу орчундуу иш-чара өтө элек. Ошондуктан кечээги жыйын эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган биринчи саясий иш-чара болду. Тегерек үстөлгө эгемендүүлүктүн тарыхына катышкан, эгемендүүлүккө эмгек сиңирген, эгемендүүлүктүн ысыгына күйгөн, суугуна тоңгон Кыргызстандагы белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер келди, бийликке кеңештерин айтып, сунуштарын беришти. Бул иш-чара сиздин демилгеңиз менен болдубу же жогорку жактын тапшырмасын аткардыңызбы? Мен демилге көтөрүп, жогорку жак колдоду. Ошол үчүн аталган тегерек үстөлгө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, президенттин кеңешчиси, президенттик аппараттын бөлүм башчысы, спикер Талант Мамытовдун өкүлү, өкмөттүн өкүлү келип катышты. Тагыраагы президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзү тегерек үстөлдүн негизин, өзөгүн түздү. Садыр Нуркожоевич: мен президенттик ишимде Кыргызстандагы коомдук саясий күчтөрдүн башын бириктирип, улуттук диалог, баарлашуу аркылуу ишти кеңешүү алып барам. Мамлекетти стабилдүүлүктү, бейпилдикти камсыз кылам деген. Биз мына ошол маселенин алкагында тегерек үстөл өткөрдүк. Эң башкы максат конфронтация эмес, консолидация болду. Канткенде өлкөбүздүн ынтымагын, стабилдүүлүктү камсыз кылабыз. Канткенде оор абалдан чыгабыз. Канткенде улуттук диалогко келе алабыз. Кантип президентке жардам беребиз деген маселелердин алкагында сүйлөштүк. Кыскасы, бардык маселени ачык айткан. Мамлекеттик органдар менен саясий күчтөрдүн ортосундагы кенен баарлашуу болду. Улуттук диалог, курултай өткөрүүгө токтолупсуңар. Сиздер демилге көтөрүп өткөрөлү деген курултай Конституцияга кирген жалпы элдик курултайбы же башкабы? Туура, талкуунун жүрүшү менен тегерек үстөлдүн катышуучуларынын ичинен жалпы улуттук курултай чакыруу демилгеси көтөрүлүп, баарлашууну курултайдын деңгээлинде өткөрүп, чоң маселелерди ошол жерде талкуулайлы дегендер да болду. Кыскасы, омоктуу сунуштар берилди. Улуттук диалог өткөрөлү, форматын кеңейтели, 100-150 киши катыша турган форум кылалы дегендер да болду. Буюрса күздү ортолоп, атын кандай атаарыбызды билбейм, бирок 100-150 киши катышкан чоң жыйын уюштуруу чечимине келдик. Буюрса биз өткөргөн жыйын консолидация болот, биригүү, бириктирүү миссиясын аркалайт. Биз биригүү, сүйлөшүү жолу менен гана ынтымакка келип, өлкөдөгү тынчтыкты сактап кала алабыз. Бардык нерсени төңкөрүш, согушуу жолу менен эмес, сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасайбыз. Кандай сунуштар болду? Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мамлекеттик катчыга өзүнүн сунуштарын, кеңештерин берди. Ошондой эле бардык оппозициялык күчтөргө оппозицияга калыс мамиле кылуу зарылдыгын айтты. Бир жактуулукка жол бербегиле деди. Бийликтин өкүлдөрү Чолпонбек Абыкеев, Бекбосун Бөрүбашев да улуттук диалог керек экенин, Конституциянын 7-беренесине кирген жалпы элдик курултайды уюштуруу зарылдыгына токтолушту. Президенттин кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев мындай жыйындарды демин суутпай, тез өткөрүп туруу зарылдыгында белгилеп кетти. Кыскасы, эки тараптын тең купулуна толгон, ачык айтып ак сүйлөгөн жакшы жыйын болду. Булак, Азия Ньюс. Марипов: ЕАЭПке мүчө өлкөлөр биргелешкен аракет жана колдоо менен жаңы чакырыктарды жеңе алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышууда. Кеңеш менин жүрүшүндө Марипов белгилегендей, бул жолугушуу дүйнөлүк коомчулук коңшу Афганистандагы окуялардын тездик менен өнүгүүсүнө кооптонуу менен көз салып, аймактык коопсуздукка тийиштүү коркунучтар орун алып жаткан учурда өтүп жатат. Болуп жаткан окуялар Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна белгилүү таасирин тийгизиши шексиз. Ошондой эле дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, анын катарында ЕАЭП мамлекеттеринде табигат кырсыктары мүнөзүндөгү ар кыл өзгөчө кырдаалдар орун алууда. Буга катар биздин бирлик биргелешкен аракеттер жана өз ара колдоо көрсөтүү аркылуу жаңы чакырыктарды жеңип чыга алат деп ишенем, деди ал. 20 августта өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны кеңейтилген форматта өтүп, анын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын күн тартибине 20дан ашуун маселе камтылган. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Булак ПК Чекит КЖ.
Баалайбек Карыбашев болуп Орусиянын жарандыгын алганы аныкталды. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Таалайбек Сарыбашев Орусиянын жараны экени белгилүү болду. Бирок башка ат менен алганын апрель сайты аныктап чыкты. Орусиянын жарандыгы бар экенин 2018-жылы эле Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина айтып чыккан. Сарыбашев Ош шаарынын мэри болуп туруп, кантип башка өлкөнүн жарандыгын алганын айтып, ал УКМКдан муну текшерүүнү талап кылган. Ошондой эле бул маалыматты Орусиянын федералдык салык кызматынын сайтында да ачык базадан Орусиянын паспортунун тизмесинен жарандыгы, ошондой эле Сарыбашевдин ИЭНин жеке номери да чыккан. Бирок 2019-жылы январь айында мэрдин жеке маалыматтар сайттан өчүрүлгөн. Клубтун журналисттери буга көңүл бурган. Жарым жылдан кийин апрель редакциясына Сарыбашевдин Орусиянын жарандыгын тастыктаган документтер келип түшкөн. 2016-жылы Орусия жарандыгын Баалайбек Карыбашев деген ат менен алганы аныкталды. Сарыбашев атынын баштамгасын эле өзгөрткөн Баалайбек деп, а бирок сүрөтү окшош, анын да кызыгы ИЭНин жеке номери паспорттагыдай. Жыйынтыгында мындай текшерүүдөн улам Сарыбашевдин 2 жарандыгы бар экени оңой эле тастыкталды. Ош жана Бишкек шаарына мыйзамсыз мэр болгону талашсыз. Булак кабарчы чекиткейжи. Баткен ат кезчилик менен 23 000 килограмм лазер ак күрүчүн ташып кирген. Баткенде ат кезчилик жол менен ташылып келе жаткан күрүч кармалды. Бул тууралуу Бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Евразия экономикалык биримдигинин Бажы аймагы аркылуу товарларды жана транспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып өтүү фактыларын аныктоо жана аларга бөгөт коюуга багытталган иш-чараларды өткөрүүнүн жүрүшүндө оперативдүү бажысынын кызматкерлери тарабынан Баткен облусунда Кыргыз Республикасынын Жараны А уулу М башкаруусунда ДАФ үлгүсүндөгү транспорт каражаты токтотулган. Транспорт каражатын кароодо салмагы 23 000 килограмм, ал эми наркы 2 300 000 сомду түзгөн лазер ак күрүчү табылган. Товар Кыргызстанга чектеш мамлекеттин ИАЭПтин мыйзамдарын бузуу менен ташылып келе жаткан. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча мамлекетке жалпы суммасы 539 350 сомду түзгөн материалдык зыяндын орду толтурулду. Булак 7 ТВ чекиткейжи. Эмне үчүн Раим Матраимов Баткенге 2 завод кичи район курбай калган? Мурдунун учунан ары жагын көрө албаган Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда Раимбек Матраимовду Баткен облусуна губернатор кылуудан баш тартканын билесиңерби? Баягы эле кызганыч ичи тардык тура. Бул боюнча бизге ишенимдүү булактар бүйүр кызыткан кептен салды. Эгерде Раим Матраимов Баткен облусунун жетекчилигине дайындалса, инвестор тартуу менен 2 завод жана кичи район курмак эле. Бул долбоордун ишке ашуусу аныкталып калганда Сооронбай Жээнбековдун чечкинсиздиги, алысты көрө албаган кыянаттыгы кедерин тийгизип туята. Ошондо Раим Матраимовду Баткенге губернатор кылып койгондо, эмгиче ири инвестициянын алкагында 2 завод, кичи райондун курулуш иштери бүтүп калмак. Жергиликтүү тургундар чек ара аймагынан качпай, тескерисинче облустун экономикалык социалдык абалы оңолуп, элдин жашоо шарты кадимгидей жанданмак. Бул маалыматты уккандан кийин эмнеге биз күйүп атабыз? Себеби алгылыктуу саамалыктарды жүзөгө ашыруу үчүн бардык мезгилде татыктууну тандай билүү шарт. Иш билги адамды мамлекет үчүн пайдалануу элибиздин турмушун оңдогонго гана багытталган эмеспи? Булак Азия News гезити. Жаш балбан Калмира Билимбек кызы дүйнө чемпионатында күмүш байге утту. Кыргызстандык балбан кыз Калмира Билимбек кызы жаштар арасындагы кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында күмүш байге утту. 19 августта финалдык беттеште ал Беларусь балбаны Алеся Гетманова менен күрөшүп 6-7 эсебинде жеңилип калды. Белгилей кетсек, Калмира Билимбек кызы биринчи оюндун 8-финалында Монголиянын балбан кызы Мунгерал Мунхабатты 6-4, ал эми чейрек финалда АКШдан келген балбан кыз Пейтон Женструтту 10-0 эсебинде утуп, жарым финалга өткөн. Жарым финалда ал орусиялык Анастасия Яндушкина менен күрөшүп, кармаштын биринчи бөлүгүндө эле атаандашынын далысын килемге басып, таза жеңишке жеткен. Эркин грек-рим жана кыз келиндер күрөшүү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты Башкырстандын Борбору Уфа шаарында өтүүдө.
16 августтан башталган чемпионат 22 августта жыйынтыкталат. Булак, Марал ФМ, Чекиткейжи. Сооронбай Жээнбеков динге аябай берилип чүнчүп кетиптир. Резиденцияда жашап жаткан Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада кумтел иши боюнча УКМКга суракка барган. Ага чейин деле заманасы куурулуп, бир тууган иниси Асылбектин камалганына каршы сөзүн айта албай бүжүрөп калганы ырас. Эми өзү сурак бере баштаганы ого бетер чүнчүп, динге аябай берилип, күчүн намаз окугандан чыгарып атканын айтышты. Образы кадимки Чалам молдодон да ашып кеттиби? Ушунчалык өзүн кор тутпай резиденциядан чыгып кетпейби? Алмазбек Атамбаев айткандай, чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн артык беле. Булак, Азия News гезити. Активист Тилекмат Кудайберген уулу 1 жыл 6 айга камалды. Жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулу 1 жыл 6 айга камалды. Бул тууралуу чечимди бүгүн Свердлов райондук соту кабыл алган. Тилекмат Кудайберген уулу жазык кодексинин 310 беренеси жана 264 беренеси менен айыпталууда. Укук коргоо органдары анын Facebook'тагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деп тапкан жана активист 15 мартта Бишкектин номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Бишкек шаардык соту Кудайберген уулунун бөгөт чарасын 26 апрелде карап үй камагына чыгарган. Тилекмат Кудайберген уулу президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келет. Ал жетим тоону коргоо кыймылын жетектеген. Хан институцияга каршы борборунда мүчө болгон.